Барыңыздарга салам. Бул Кемиров Лайфтын 4-чү чыгарылышы. Дароо ишке өтөйүн. Бийлик өлкөнүн тагдырын 30 жылга алдын ала чечип жатат. Аны сабап келгенсип, мунун баарын жашырып, билгизбей жасап жатышат. Биз англис тилинде документти таап алдык. 160тан көбүрөөк барак мөөнөтү чектелген эмес. Анын текстин бир дагы депутат комитети көргөн эмес. Ал эми эл тууралуу айтпай эле коеюн. Жакында эле интернет провайдерлер колдонуучуларды көзөмөлдөп укук коргоо органдарына кабарлоого милдеттүү тууралуу маалыматтар чыкты. Алар алдамчыларга каршы деп айтышат. Бирок бул алдамчыларды токтото албайт. Бирок сиздин коопсуздугуңуз үчүн биз Кыргызстан үчүн атайын иштелип чыккан VPN сунуштайбыз. Ошондо сизди издеп же таап кетишет деп тынчсыздана албайсыз. KG VPN сатып алуу менен сиз Кыргызстандын көз карандысыз журналистикасын да колдоп жатасыз. Жакында Кытайдын Шаньдун провинциясынын делегациясы Бишкекке келди. Жөн эле келишкен жок. 250 завод боюнча макулдашышты. Бүт өлкөгө. Кытай шашып жатат жана кол коюуну дал азыр талап кылууда. Мунун артында эмне жатат? Инвестициялар жана соода тууралуу бул келишим кадимки тузакка айланышы мүмкүн. Биз көз карандысыздыгыбыз да жоготуп алуу коркунучунда турабыз. Келишим инвестициялар жана соода жөнүндө деп аталат бул документ. Кытай мындай макулдашууну көп өлкө менен түзөт. Мына Беларустун Кытай менен макулдашуусу. Биздикинче дээрлик окшош. Беларусь аны түздү, ратификациялады жана жарыялады. Ар бир белорус экономика министрлигинин сайтын ачып, окуп чыкса болот. Өз мамлекети эмнеге кол койгонун. А биз мындай макулдашуу дүйнөдө бир сөз менен аталат. ISDS. Инвестор менен мамлекеттин соту. Биздин сотто эмес, эл аралык арбитражда. Башка өлкөдө мындай доолордун 62% кедей өлкөлөргө каршы. Орточо доо 1 миллиарддан ашуун доллар. Орточо төлөм 400 миллионго жакын. Бул коркутуу эмес, бул буунун маалыматтары. Биздин редакция бул документти окуп чыкты. Мен сизге өз сөз менен айтам, цитата кылбай. Сүйлөшүү учурунда сөздөр өзгөрүшү мүмкүн, а маңызы бардык мындай макулдашууларда бирдей. 3 аңгеме ар бир адамга тааныш. Кара Балта өлкөдөгү эң чоң мунай завод, Кытайдыкы. 11 жыл иштеп келет. 11 жыл жашоочулардын даттануулары, зыяндуу заттар, балдар ооруп жатат, айыптар, аккан суу боюнча ченем ашырылган. Завод Джунда. Вот ушундай буулар чыгарат да, непонятно. Запах стоит, такая вонь. 12 часов ночи. Вот так ночью только работают. Бүгүндө видео чыгарамын. Мен балдарым ден соолугу жөн эле ончук эмесин. Эртең күнү ар бирөөсү бала бар, ооруганда кандай азабын тартабыз. Ушунун кесепетин ошолорго тийген болсо, убакыттан кийин, канча жыл өткөндөн кийин ошонун баарын өзүбүз тартабыз. Мына эмне болуп жатканын карагыла. Тургундар өз максатына жетишет. Жаратылыш ресурстар министрлиги заводду мисалы жабат. Сот эл тарапка турушу мүмкүн. Биздин мыйзамдар боюнча буга жол берилет. Ал эми келишим боюнча буга эми болбойт. Мындай келишимдерде атайын бир эреже бар. Юристтер муну эффект боюнча экспроприация деп аташат. Мамлекет физикалык түрдө эч нерсе тартып албагандай көрүнөт. Бирок инвестор силердин текшерүүлөрдүн айынан мен кирешемден айрылдым деп доо коет. Айып салдыңарбы? Экспроприация. Уруксат кайтарып алдыңарбы? Экспроприация.
Балдарды уулантканы үчүн заводду жаптыңарбы? Экспроприация. Инвестор даттанып кетет. Биздин сотко эмес, эл аралык арбитражга. Сингапурга, Гонконгго же Стокгольмго. Ал жерде чет элдик юристтер отурат. Алар чечет, инвестор туурабы же жокпу. Эгер алар инвестордун тарабын алса, Кыргызстан төлөйт заводдун базар баасын жана иштеши керек болгон бардык жылдардагы пайданы. Бул мамлекеттик карыз болуп калат. Кыргызстандын Кытайга карызы. Өз жашоочуларыбызды коргогонубуз үчүн төлөшү керек. Бул дүйнөдөгү алдыңкы юристтердин биринин корутундусу. Ал мындай келишимдерди 20 жылдан бери изилдеп келет. Анын жыйынтыгы ISDS жөнгө салуу активдүүлүгүнүн муздашына алып келет. Бул эмнени билдирет? Жөнөкөй тил менен айтканда, мамлекет чечим кабыл алуунун токтотот. Атка минерлер катып калышат. Алар бюджеттен акча төлөп калбайлы деп унчукпай чыдоону тандашат. Ал эми инвестор каалаганын кылууга укук алат. Анткени анын артында эл аралык арбитраж жана миллиарддаган долларлык эсеп турат. Пакистан Тешьян Купер компаниясына 6 миллиард доллар уттуруп жиберген. Эквадор ярым миллиард. Ондогон өлкөлөр миллиарддаган чыгымдар. Биздин бүт бюджет 6 миллиарддан ашыкча. Бир доо жана биз банкротпуз. Бул коркутуу эмес, бул жөнөкөй эсеп. Экспроприация бул бир эле тузак. Экинчиси жерге жакыныраак. Ушунча адам кирет экен да. Мунун баары фура айдагандар эмес дейт. Көбүнчөсү жана минивэн менен каттагандар деп атат. Анан мунун баары каяка жүрүп атат? Минивэн кандай чыгат деп атат? Менде суроо бойдон калды. Мына Кытай жарандарынын айдап бараткан скоросу 70 менен келсем абгөндө өттү. Ошо артта да сая түштүм, канча менен баратканын аныктайын деп. Мына мол скорость менен баратат. Ушуларга качан бир чара колдонуп, качан бир тартипке саласыңар. Бизде болсо Кытайга киргенде GPS илет. GPS илип туруп 60-тан ашырбай. 60-тан аштың да эчекте шайыңда отурат. Штрафтан сырткары бир күн кечке иштетип коет. Ошол жерде сакчыларга, гаилерге жардамчы кылып, GPS алдыртып, тактыртып, ушундай жолдорго барып бизди ита берип чыгарып атат. Айырмасы угуп жатасызбы? Алардын үйүндө катуу эрежелер, GPS көзөмөл, айып пулдар, чектөөлөр. Бизде болсо эч нерсе жок. Алар муну билишет, ошону колдонуп жатышат. Мамлекет эмне кылышы керек? Кадимки мамлекет эрежелерди жазышы керек. Бизде иштейсиң, бардыгы сыяктуу иште. Жүк ташысаң, лицензия ал. Курула турган болсоң, биздикинен сатып ал. Жумушчу алсаң, жергиликтүү элден ал. Эми келишимди карайлы. Кытай келишимдеринде мындай талаптарга түз тыюу салган пункттар бар. Биз өзүбүздүн таксистибизди, айдоочубузду же курулуш фирмабызды коргой албай калабыз. Муну кимдер бирөө айткан эмес, муну дүйнөлүк банк айткан. Өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн негизги кредитору. Алар өздөрү мойнуна алышат. Тобокелчилик чоң. Мындай долбоорлорду каржылоо карыздын туруксуз деңгээлге чейин өсүшүнө алып келиши мүмкүн дейт. Ал эми мамлекет болсо өз жарандарын коргобой жатат. Анда жөнөкөй эле суроо туулат. Эгер мамлекет өзүнкүлөрдү коргой албаса, анда анын эмне кереги бар? Эми эң орчундуу маселеге, биздин тоолорубузга келели. Бизге 250 завод убада кылып жатышат, бирок алар каерге курулаарын түшүнүп жатасызбы? Дарыялардын жээгине, тоо этегине. Мына ушул жерди 200 гектардан ашык жерди мына монтуп башташкан. Бул башкы бурениясы эң биринчи. Эми ар көздөй мен буренияларын дагы тартам. Мына момундай жапжашыл мал оттогон жер. Мына монтуп бурут этилип атат туугандар. Бул арпатектор участогу. Биз арпатектор деп коебуз. Вот так копают горы. Аламединский район, Караджигач. Дача Бекто. Смотрите, что делают.
убивают горы. Внизу стоит кирпичный цех. Как на это смотрит мэрия? Я не пойму. Биік тауларға құрылыш салу өте қауіпті. Жерді қазып, тау етектерін ойышқанда жер көчкү башталат. Мал жайган жайыттар талкаланат. Ал эми кандайдыр бир кырсык болсо, бардык уулуу кылдыктар түз эле биздин мөңгүлөргө кетет. Статистика калп айтпайт. Сандарга көңүл буруңуз. 21-жыл 131 Кытай аралашкан компаниялар ачылды. 22-145, 23-жыл 532, 24-жыл 848, 25-жыл 1791. Жалпысында 4000-ге жакын Кытай компаниясы ачылды. Бул расмий гана маалымат. Бир эле 25-жыл мурунку 4 жылды ашып түштү. Бирок бул жөн эле сандар. Алар кайда алып барып жатканын карагыла. Бишкек, Исакиев көчөсү 32. Турак эмес имарат 1. Бир дарек, бир эле кичинекей кеңсе. Анда бир компания катталат. Анан 10, 30, 60, 96. 96 Кытай компаниясы бир эле даректе. Биринчиси 25-жылдын апрелинде, акыркысы 26-жылдын 22 апрелинде ачылган. Жакында эле бир офиске 96 чыныгы бизнес батпайт. Бул кагаз жүзүндөгү эле фирмалар. Даректери жөн эле галочка үчүн. Компания бар, бирок ал каякта иштеп, эмне менен алектенет. Ошол эле базадан биз ондогон директорларды таптык. Бир эле кишиге 5, 8, 10 фирма катталган. Рекорд бир күндө бир директорго 10 компания ачылган. Мындай жол менен бизнес кылышпайт. Эми бириктирели. Торгатта Кытай элдер тоолу. Минивендер эсепсиз. Бишкекте бир эле кеңсенин дарегинде кагаз жүзүндө катталган 96 компания. Бул эки башка көрүнүш эмес. Бул бир эле нерсе. Ким эсебинен аллаган көчүрүү. Ал эми жаңы келишимде бул үчүн бүтүндөй бир бөлүм каралган. Бизнес визалар, жеңилдетилген уруксаттар, үй бүлөлөрү менен көчүрүп келүү. Бүгүн жүрүп жаткан нерселер эртең мыйзамга айланат. Биз буга каршы эч нерсе кыла албай калабыз. Артка жол жок болот. Биз суроо узатабыз. Министрлер кабинетине текстти жарандарга качан жарыялайсыңар? Инвестициялар боюнча улуттук агенттикке макулдашуу жогорку кеңешке кандай формада берилди? Кытайдын Бишкектеги элчилигине. Кытай тарабы келишимди көз карандысыз экспертизага бергенге макулбу? Жогорку кеңешке депутаттардын имиси документтерди көрдү. Мамлекеттик чек ара кызматына 24-жылдан баштап 26-жылдарга чейин Тургаттан канча Кытай жараны өттү? Мен кимдир бирөө кылмыш жасады дебейм. Муну сот аныктайт. Мен башка нерсе тууралуу айтып жатам. Беларустун тексти жарыяланган, Сингапурдуку жарыяланган, Пакистандыкы дагы жарыяланган. Ошондуктан ал жактагылар чындыкты билишет. Бул өлкөлөргө каршы миллиарддаган долларлык доо арыздар эчак эле берилген. БУ бул иштерди эсептейт. Профессор Ван Хартен өңгөр салуунун муздашуу тууралуу коңгуроо кагууда. Ал эми дүйнөлүк банк карыздын туруксуздугу боюнча түз эскертүү берип жатат. А бизде тексти көрсөтүлгөн жок. Сүйлөшүүлөр тездетилип жатат. Заводдор макулдашылып жатат. Депутаттар унчукпайт. Жарандар билишпейт. Бул Кытайдын көйгөйү эмес. Кытай өз кызыкчылыгы менен иштейт. Бул өзүбүздүн көйгөйүбүз. Биздин атыбыздан кол коюла турган документти бизге көрсөтпөй жатканы бул чоң маселе. Бир эле жол бар. Өз депутаттарыбызга жазып, текстти талап кылайлы. Бул видеону бөлүшүп, көңүл буруу. Бул жалгыз эле иштеген жол. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү?
Sizdin koldoğunuz bizge göz karandısız иликтөөлөрдү жүргүзүp, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Life Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдооңуз, шилтеме төмөндө.